Талас районунун Арал айылындагы бул имарат жакынкы айларда заманбап күрөш залына айланат. Учурда курулуш иштери кызуу жүрүп, 10го жакын жумушчу иштеп жатат. Иштин сапаттуу болушу үчүн материал жана акча жагынан кечиктирүү болгон жок. Жумуш Кудайга шүгүр жакшы жүрүп атат. Задержка эчтеке жок бизде. Азыр эми стена полный бүттү, бизде коробка бүттү. Буйруса биз эми баягы крышасына келдик. Фермалардын баары тетип, мына Кудай буйруса эртең фермасын баштайбыз, үстүнө установка кылып баштайбыз. Материал өз убагында келет. Айлыкты биз сураган маалда берет. Аванс дейбизби, аванс берет. Айлык десек айлык берет. Айылда буга чейин күрөш зал болгон эмес. Балбан болууну каалаган балдар кыздар машыгуу үчүн коңшу айылдарга барчы. Башталган курулуш бүтүп калса, спортту тандагандарга жакын жерден жакшы шарт түзүлөт. Таласта күрөшкө абдан басым жасалат. Биздин айылдан эле өзүбүздүн инибиз чыккан чемпион Азия Атабек Айсбеков деген, анан ошону көрүп жаш балдарыбыз, тренировка кылган балдарыбыз бар. Бирок тилекке каршы айылда күрөш зал жок болгон бул бизге туура эмес нерсе да. Элдин жалпы демилгеси менен, депутаттардын демилгеси менен ушундай күрөш зал салынсын деп бизге суранышкан. Биз ошону аткарып, бир айда күрөш залдуу болуп калабыз деген үмүтүбүз чоң эми. Имараттын сметалык наркы 9 миллион 200 миң сом. Элдин салымы катары айыл өкмөтүнөн 4 миллион сом бөлүнгөн. Калган каражат колдоо иретинде Талас райондук өнүктүрүү фондунан берилген. Бул акчага бүт шарты бар заманбап зал салынат. Күрөш залдын жалпы аянты 325 квадрат болот. Ичинде 2 олимпийский мат турат. Андан тышкары бир бурчуна атайын тренажерный оборудованияларды коюп, спонсорлорубуз бар. Бул жерди дагы негизи ошо айылдын тургуну Майрамбек Жусбеков деген аксакалыбыз спонсор катарында айыл өкмөтүнө өткүзүп берген, жер жок болгонуна байланыштуу. Айыл өкмөтү курулушчулар менен 3 айлык келишим түзгөн. Бул убакытта күрөш зал даяр болуп калышы керек. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.